Демократия сабактары саясий публицистикалык программасы эгемендүүлүктүн башатында турган мамлекеттик ишмерлер жөнүндөгү көрсөтүүлөр топтомун улантат. Программанын бүгүнкү мейманы республикадагы белгилүү инсандардын бири, мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Эсенгул Касымович Өмүралиев. Эсенгул Касымович Өмүралиев 1950 жылдын 14 сентябрында Ысык Көл областынын Тоң айылында төрөлгөн. 1972 жылы Фрунзедеги политехникалык институттан инженер-электромеханик адистигине ээ болгон. Ысык Көл областтык өндүрүштүк электротехникалык заводдор бирикмесинде директор, башкы директор болуп иштеген. 1990 жылы Кыргыз ССРдин жогорку советине легендарлуу парламентке депутаттыкка шайланган. 1991 жылы эгемендүү Кыргыз Республикасынын өнөр жай министри. 1992-94 жылдар аралыгында вице-премьер-министр, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк фондусунун төрагасы. 1994 жылы экономика министринин биринчи орун басары, монополияга каршы мамлекеттик агентчиликтин директору. 1996-98 жылдары Белоруссия, Польша, Латвия, Литва өлкөлөрүндөгү Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси жана КМШ өлкөлөрүндөгү туруктуу өкүлү. Элчилик милдет 2001 жылы Украинада, Казакстанда уланган. Жалпысынан 20 жылга жакын убакыт дипломатиялык кызматта болгон. Ал эми өмүр жолундагы урунтуктуу бурулуштар жөнүндө өз-өзүнөн уксак. Белгилеп кетүүчү жагдай, эгемендүүлүктүн пайдубалын көтөргөн, ташын ташка, кышын кышка кынаган көптөгөн эр азаматтардын аты аталбай, эмгеги жеткиликтүү бааланбай келе жатат. Эгемендүүлүктүн тарыхын жаза келгенде андай ак тактар калбашы керек деп эсептейбиз. Эсенгул Касымович менен болгон маектин жүрүшүнөн улам дагы далай сабак алчу ибадат сөздөр бар экендигине да ынандык. Ошол 1991 жылдагы эгемендүүлүк алгач орногон жылдардагы демократтар азыр айтышат, биз аябай ошол кездеги саясатчылар аябай романтик экенбиз. Биз бардык нерсеге ишенчү элек, сөзгө ишенчү элек, аракетке ишенчү элек. Ошол кездеги сиз күткөн үмүттөр акталдыбы? Эми ал кезде романтик болбосо болбойт эле. Ошол биз чынында эле романтик болуп, ошолордун баарын күткөнбүз. Кайсыл бир интервьюңузда айтыпсыз, ошол эгемендүүлүктүн көз каранды эместигин декларациясын, ошонун бир долбоорун жазып, ошого бир мындай кадимкидей этпетибизден кетип, ошо кагазда тизебизге коюп жазып, ошол декларацияны даярдадык эле депчи. Ошол декларация кандай даярдалды эле? Кимдин тарабынан даярдалды эле? Бул мындай болуп калды да, ошол легендарлуу парламентте комитет по законности законодательства деген Баякова Чолпон Турсуновна төрайымы, Феликс Шаршембаевич орун басары, ошонун составында мен да бар болчумун. Анан ошол комитеттин бир отурумунда ушундай маселе болуп калды. Эгемендүүлүк боюнча декларацияны эртерээк даярдап коелу, бул маселени күн тартибине кирип карайбыз деп, анан ошондо мына эртең болот, бирси күнү болот болуп эле, анан бүгүн болот болуп калды да. Анан ошондо шашып ушуп тиги жогорку кеңештин жана чыгып бараткан тепкичинин ступенькасына отуруп алып тиземе бир вариантын, эми бул варианттар мындай да окшош болчу баары эле. Баягы Прибалтика республикаларынын декларациясы, Украинанын декларациясы, ошонун баарын мурдатан окуп, даярдап, кыргызчасына которуп, ар кайсы варианттарын ошонун ичинен бир өзүбүзгө ылайыктуу вариантты жазып, даярдап жүргөнбүз да. Анан ошол эле вариант баягы эсиңде да, ошону алып жаздым. Анан менден эмес, дагы 2-3 кишиден болду ар кандай декларациялар. Бирок ошол мен өзүм ушундай ойлоп жүрөм да, ошол менин декларациям, себеби мен жазган декларация негизи болуп, анан кийин толукталып алынып атып, анан декларация кабыл алынды да. Ошон үчүн мен кээде ичимен ойлоп коем, ошо декларациянын авторлорунун бири мен болсом керек деп. Эми ал кезде ошондой активный депутат элек, бардыгына мындай жаш кезбиз. Анан эгемендүүлүк деген бул чоң маселени алып чыгыш ар бир ошол кездеги депутаттын
жүгү ошондой бир иши деп ойлоп, анан тем более мен анда жана айтпадымбы, даярданып ар кайсы тексттин ар кайсы вариантын жазып даярдап жүргөм. Баары бир буга биз келебиз, эртелиби кечпи келебиз. Ал эми бир жарым айда болобу, бир айда болобу, же 2 күндө болобу келебиз деп. Легендарлуу парламенттин депутаттарынын баары тең аябай тың чыкма, мындай элдеп күйгөн аябай мыктылар эле да. Бирок ошонун арасынан сиз мындай интеллектуалдык жактан айырмаланып турчусуз. Анын үстүнө бизде ушул жогорку кызматта иштеп жүргөндөрдүн көпчүлүгү эле кыргыз тилин билбей, кыргыз тилинен аксашар эле. Ошол биринчи интеллектуалдык топту ичинде сиз болдуңуз. Сиз депутат кезде жашыңыз канчада эле? Мен депутат болгондо уже 40ка чыгып калгам. 40ка чыгып калгам. 39 жашымда болдум да. Анан эми мен өзү ошол убакта Кажысайдагы электротехникалык объединение бар эле, ысык көл өндүрүштүк бирикмеси деген. Ошонун генеральный директору болуп туруп шайланып калдым. Анан Кажысай өзү орус, көпчүлүгү орустар, орус эли жашаган айыл эле, ошо заводдо көпчүлүгүн алар түзөр эле. Ошон үчүн ички маселелердин баарын биз орусча сүйлөшүп, орусча чечер элек. Ошол убакта Тоң району бул кыргыз району, Нукура кыргыз району. Анан райкомдун мүчөсү, райисполкомдун мүчөсү катары, жетекчи катары кыргызча сүйлөшүп, кыргызча маселелерди талкуулап, чечип жүргөн кыргызчасында. Ошон үчүн эки тилде бирдей мындай сүйлөп калган убакыт эле да. Ошол мага легендарлуу парламентте баягы маселелерди коюп, сүйлөп, талкуулап атканда абдан чоң жардам берди да. Азыркы жашоону карап отурсак, бизде аябай элдин жашоосунда айырмачылык бар. Же аябай бай, же аябай кедей, орто тап азыраак болуп атат да. Ошонун баардыгы учурунда баягы приватизациядан, менчиктештирүүдөн ошол учурду пайдаланып калгандар. Ошол учурга маани бергендер. Сиз жетекчи болуп биринчи фондко төрага болгон учурда бул калыптануу иши эле жүрдү окшойт. Анда приватизация башталды беле, жок беле? 91-жылдын аягында, декабрь айында президент чакырып калды. Ушу мүлк фондусуна, ал кезде мүлк фондусу иштеп, уже менчиктештирүү процесстери жүрүп аткан. Ушуга бир жакшы киши издеп, ал кезде мүлк фондусу жогорку кеңешке карачу, өкмөткө эмес. Анан президент айтып калды, ушу жогорку мүлк фондусунун төрагасына көп кандидатураларды карап атып, анан сизге келгенде макул болдук, төрага менен бир пикирге келдик. Ушул жака барып иштеп бербейсизби деди. Болуптур деп анан ошондо декабрь айында 93-жылы болсо керек, 94-жылы, 94-жылы экен. 93-жылы экен, то есть. Ошондо которулуп, анан мүлк фондусунун ишин алып кетүүгө туура келди. Ал кезде негизги секторлор еще жаңы приватизацияга даярдалып аткан. Чоң комплекстер, ошонун ичинде өнөр жай комплекси. Айыл чарбасы болчу, ал өзүнчө айыл чарба министрлиги жүргүзүп аткан да ал кезде. Анан биринчи мен айттым, эми рыночный экономикага, базар экономикасы өтүш үчүн боореки сфера, элге кызмат кылган сфераны биринчи менчиктештирүүгө кетириш керек. Себеби ошол жерден баягы иш башталат деп, анан ошондо жанагы магазиндерди, столовыйларды, ушу, то есть министерство, соода министрлиги менен ал кезде министерство бытового обслуживания деп койчу. Мына ошолордун ишканалары менчиктештирүүгө кетти да. Ал кезде тыштан бирөө келип сатып алат деген маселе жок. Себеби ага тиешелүү мыйзамдар еще жок болчу. Менчикти тактап бере турган. Анын үстүнө андай акчалуу кишилер деле жок болчу, келип сатып ала турган.
Ошол коллективтерге эле берилген. Анын ичинен баягы коллективди ичинен бири-бирине сатып ийишип, бирөө чогултуп алып акцияларын, анан кийин ал же иштетпей, же коллективге бербей, же өзү сатып кетип алып кеткен. Эми ар кандайлары болду да. Эми ал жерде баягы ар бир коллективдин өзүнө жараша, анын жетекчилерине жараша, ошолордун коллективге болгон мамилеси, мүлккө болгон мамилеси, деги эле келечекке болгон мамилесине жараша болду. Мамлекет мындай жөн салт эле карап турдубу? Эми мамлекет ал кезде мындай болчу да, менчикке бергенден кийин эми кайра кийлигишсе ал менчик болбой калат. Анда ишенбей калат да. Ал менчикти ишениш керек. Эгер менчикке берилгенине ишенбей калса, анда адам өзүнүн баягы баардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшабайт да. Ал ишкананы бир жаңыртууга, жакшыртууга. Менин убагымда анан жана экинчи процесс болду. Бул жана чоң ишканаларды мамлекеттен ажыратуу процесси. То есть бул приватташтыруу процесси эмес, мамлекеттен ажыратуу, разгосударствление дейт. Мына ошол процесс мындай биз үчүн жаңы эле, биз аны билбейт элек. Анан СНГ мамлекеттеринде дагы ар кимиси ар кандай кетти да. Анан ошондо дүйнөлүк деңгээлде ошо Чехословакиядагы ушундай деңгээлдеги ишканаларды приватташтыруу процесси эң жакшы жүрүп атат деген мындай оценка бар эле. Ошол боюнча биз эми ошолордун бир көрүп келели. Кандай болуп атпыр, эмне кылып атпыр, керек болсо ошолордун бир опытын алалы дегендей болуп. Ошол кезде мен фонд государствонун башчысы Турар Койчуевич өкмөттө өкмөт башчысынын орун басары экөөбүз барып, ошол кишинин инициативасы менен экөөбүз барып анан көрүп келдик. Көрүп, таанышып, алардын болгон ошол мыйзамдарын, иш-чараларынын баарын алып келдик дагы. Анан ошолор өткөн жол менен биздин өз ички программабызды жасап, анан ошол процесске бардык да. Сиз өкмөттүн курамында ошол биринчи вице-премьер болуп иштеп жүрдүңүз. Бул сизди кайсы жерде иштеп эмес, ошол өндүрүш маселесине, экономикага көтөрүлүү маселелеринде мындай көбүрөөк көзүңүз жетик экен да, уюштуруш иштерине көбүрөөк көзүңүз жетик экен. Айтыңызчы, ушул сиздин ушул иш жолуңузда кайсы жылдар сиз үчүн өзү азыр ойлоп көрсөңүз мындай ийгиликтүү болуптур? Кайсы жылдар жемиштүү экен? Эми мен ошол 25 жыл эгемендүүлүктүн убагында 8 өкмөттүн курамында иштедим. 8 өкмөттүн курамында иштедим. Биринчи Насыр Нисанович менен баштап, ошол 8 курамында иштедим. Акыркы 2000-жылкы өкмөттөрдө уже мен аралашпай калдым. 2000-жылга дейер эле, 90-жылдан 2000-жылга дейер ошо 7-8 өкмөт менен иштешип калдым мен. Ошондо негизинен менин миссиям ушундай болду: тышкы экономикалык байланыштарды, тышкы соода байланыштарын, анан ички экономиканын структурасын баягы негизинен эметкен, тейлеген кызматтарда жүрдүм да. Өкмөттүн башчысынын орун басары катары, министр, одновременно министр катары ошондой иштеп жүрдүм ар кайсы кабинеттерде. Апаз Жумабулович менен да иштедим, Чыңгызов менен да иштедим, Жумабек Ибраимович менен иштедим, ошолордун баары менен иштедим. Эми ар кимиси менен ар кандай деңгээлде иштедик. Эми абдан оор жылдар эле да ошол жылдар. Абдан оор жылдар. Мына биринчи дүйнөлүк кризис 97-98 жылдары кризис. Биз ошондо абдан оор акыбалда, значит, Союздан бөлүнгөндө 35-40% бюджетибиз жок. Андан тышкары мына биздин союздук ишканалардын баары ушу илгерки союзга өзүнүн продукциясын сатып, ошолордон алчу да. Ошонун баары үзүлүп калып, алар бир күндө токтоп калды да баары. Чыккан продукциясы да алынбайт,
чыгара турган продукцияга керектүү детальдар дагы түшпөй калды да. Ар бир мамлекет өзүнчө баягы өзүнүн бети менен өзүнчө производстволорду ачып кетти. Кээ бир биздин ишканалар ошол Союзда дагы эмеси бар. Ошондой эле продукция чыгарган заводдор бар эле да. Алар ошого коюп кетип биздеги продукцияларды албай калды. Мисалы үчүн бул Бишкектеги көп заводдор ошондой болуп калды да. Ошон үчүн эми жемиштүү жыл деп мен ошону айтам. Ошол кризистен биз абдан мындай өтө эле жеңил деп айтыш оозума барбай атат, бирок убагында даярдык көрүп чыгып кеттик. Даярдык көргөнүбүз ошол, жана бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирип, мен ошол маселе боюнча ошол кездеги жетекчилерге айтып жүрүп айттым да, эми Кыргызстанда биз ошондой бир чоң оор кризис болуп кала турса, ошону алып кете турган, ошондон чыгып кете турган подушкабыз жок. Экономикалык базабыз жок, бир активный запасыбыз жок. Бөлөк мамлекеттерде газ бар, нефти бар. Ошого окшогон баягы дүйнөлүк рынокто абдан сатымы жогору, любой убакта сатып, керек болсо мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жумшай турган бир каражат бар. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн биз Кыргызстан аркылуу, ал кезде уже Кытай өнүгүп баштап, Кытайдан чыккан продукциялар уже дүйнөнүн 4 тарабына тарап аткан убакыт. Ушу Кытайдан чыгып аткан товарларды СНГ мамлекеттерине, Европага кетип бараткан потокко бир жол ачсак. Ал үчүн биз ошол бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушубуз керек дагы, ошондой прозрачный граница түзүшүбүз керек. Анан ошондо биз аркылуу кетсе, биз аркылуу кеткен ошол потоктун эсебинен Кыргызстан акырын көтөрүлүп кетет. Себеби биз аркылуу товарлар кетет, базалар пайда болот. Мына ошондо Дордой пайда болду, Кара Суу пайда болду. Анын баарынын тегерегинде канчалаган жумуш орду пайда болду. Значит, анын баары зарплата, анын баары социалдык төлөмдөр, анын баары налогдор. Андан тышкары ишканалар пайда болду. Майда ишканалар. Ошол эле өтүп аткан товарларга окшоштуруп, биздикилер өздөрү тигип чыгара баштады. Анын баары да жумуш орундар. Ошентип отуруп, биз ошол, эгерде биз ал бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирбей ачып койсок, анда бул реэкспорт болуп, бизди бүт дүйнө булар контрабанда менен заниматься этип атат деп мындай жаман көрмөк да. Биз ошону закондошторуп алып анан кое бердик да. Мына ошол, мен ойлойм, ошол убакта биз абдан мындай жемиштүү иштеп кеттик өкмөт. Сиз мамлекеттик жогорку кызматтагы адам катары жүрдүңүз, бирок саясатка көп аралашкан жоксуз. Анан эмне себептен элчиликке кетип калдыңыз? Адатта ушул саясатта жүргөндөрдү, ошол эшелонго батпай калгандарды элчиликке жөнөтчү эле. Эми мен мамлекеттик кызматта жүргөн кишинин баары эле саясаттын чөйрөсүндө. Андан кутулуп кете албайсың. Эми ошол кезде биздин экономикага ар кандай кырдаалда болдук да. Ошону кандай кылып өнүктүрүп кетүүнүн жолдорун айткан ар кандай ой пикирлер болду. Ошонун ичинде менин да ой пикирлерим бар. Ал ой пикирлер кээ бир убакта бийлик жүргүзүп аткан кишилерге туура келбейт же кабыл албайт. Анан андай маселелер болгондон баягы өз ой пикириңди айтып каласың. Публично айтып, жазып каласың. Мына ошондой убакта бийлик жүргүзүп аткан кишилерге кичине туура эмес кабыл алып калышат. Анан айтат, эми сиз мындайраак барып турбайсызбы деген мааниде бир эмеси. Жана элчиликтерге барып калган. Экинчиси, ошол эле мамлекеттер менен бир алака түзүп кете турган, ошол мамлекеттин экономикасын жакшы билген, ошолордун жетектүү органдарында иштеп жүрген кишилер менен байланышы бар.
мындай мүмкүнчүлүктөрүн билген бир дагы моменттер болуп калат да. Ошону мен мисалы үчүн биринчи жолу Белоруссияга барганда ушундай болуп калды. Ишки өзүбүз пикир келишпестик болуп калды, бирок ал кезде жанагы бүткүл дүйнөлүк соода уюму менен сүйлөшүү жүргүзүү комиссиясы түзүлүп калган, өкмөттүн комиссиясы. Төрагасы мен болуп калгам. Анан ар бир министрликтен бирден замминистр мага кошуп беришкен. Анан ошондой пикир келишпестик болуп калып, анан мени ошол эле убакта мен СНГ мамлекеттеринин түзүлүшүндө абдан активдүү катышып, Кыргызстандын атынан баардык сүйлөшүүлөргө катышып жүргөн эксперт элем да. Анан ошол СНГ жаңы түзүлүп аткан убак, анан ошого сиз өкүл да болуп, анан кийин элчи да болуп барып ушу Кыргызстандын позициясын ошол жактан бир колдоп бербейсизби, өткөрүп бербейсизби деген мааниде болуп калды да. Өтө көп билип баратат. Жок, бир жагынан СНГ боюнча биздин позиция боюнча жардам бериңиз. Ал эми экинчи жагынан тиги вице-премьер катары кичине биякта мешать этип атасыз дегендей болуп калдык да, анан болуп турду, анан шайлап жиберишти. Анан элчиликке кетип баратып, анан анда апа Жумалович өкмөттүн башчысы эле. Анан ал кишиге кирип айтып калдым, апа Жумалович, бул өкмөттүн комиссиясы бүткүл дүйнөлүк соода уюму менен сүйлөшүү жүргүзүү боюнча. Мен тияка кетип баратам, бул комиссияны бирөөнү өткөзүп берип кетишим керек десем. Ал киши айтып атпайбы, аны сенден башка киши алып бара албайт. Сен ошол жака алып кетип, ошол жерден сүйлөшүү жүргүзөсүң. Кантип анан элчиде болсо мына мындай кайсынысын иштейм? Билбейм, болду, алып кет деп алып кеттим ошол бойдон. Ошол бойдон Минскиден жүрүп мен ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Мына 3 жыл элчи болуп жүрүп, ошол жактан Женевага барам, бияктан калган комиссиянын мүчөсү барат, ошентип сүйлөшүп жүрүп, мына Кыргызстанды 3 жылдын ичинде өткөзүп кеттик. Бул кайсы жылдар эле? Бул 96-99 болот да. 96-98. Биз 96-жылы, мен 96-жылы январда алып барып өткөздүм. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна биздин заявканы. 98-жылы 20 декабрда биз уже мүчөсү болуп калдык. Сиз Белоруссияга кеткен жылдары колхоз-совхоздор таланып, айыл чарбасында ошол процесстер башталган. Бир укмуш нерселер болуп атты эле да, эл кым кылып деле күндө эртең менен бир нерсе айтылат, жанагы негизинен айыл чарбасы боюнча реформа сөз жүрүндө, кимдир бирөөнүн ой толгоосунда жүрүп атты эле. Сиз барып эле Белоруссиянын жакшынакай колхоз-совхоздоруна туш келип калдыңыз. Ошондо ушул жакта жасалып аткан маселе кичине туура эмес нукта баратканын сездиңизби? Мен ошол Белоруссияга кетип калганын бир себеби да ошондон болгон. Мен мына ошол айыл чарбасында жүрүп аткан приватташтыруу маселелерине каршы чыккам. Ошон үчүн мүлк фондусуна аны албай, ал процессти аны айыл чарба министрлиги жүргүзгөн. Мен мүлк фондусуна албай койгом аны. Кийин биз ал элдин алдында жооп бере албайбыз бул маселе боюнча. Мүлк фонду бул маселе менен иштебейт деп, анан ошондо Талгарбековду тиги Минсельхозго зам кылып, анан ошол жака берип, анан ошолор жасаган муну. Мен кийирбей койгом аларды, мындай айтканда. Ошон үчүн бул процесске бизге жардамчы эмес экен деп анан кеттим да ошол. Мен экинчиден тиги сүйлөшүүлөр жүргүзүш биз үчүн мындай абдан мындай кызыктуу эле да, маанилүү эле. Ошон үчүн биринчи элчиликке мына ошол маселе менен кетип калдык. Анан кийин Украинага, ал кезде биздин Украина менен чоң катышуубуз бар эле, экономикалык катышуубуз бар эле. Ошолорду бир кайра жандандырып көрсөк. Себеби алар деле кыйын акыбалда болчу. Алардын да кооперациясы үзүлүп калган. Анан экинчиден биздин бул энергосектор, биздин гидроэлектростанциянын көпчүлүк жабдууларынын баары ушу Украинадан чыккан. Ошолорду бир акырын бизге тартсак, ошолорду алмаштыруу убактысы келип калды. Ошолорго бир
мындайдыр бир жол издесек деген экинчи мааниси. Анан үчүнчү, биз баягы Союздан ажыраганда биздин Украинада 28 миллион доллардай бир карызыбыз калган. Ал убакта кээде акча өтпөй калып, товар бартерный поставка бизден тияктан бизге келип ошентип жүргөн да. Ошондо биз менен Украинанын ортосундагы соода сатыкты териштиргенде, мен анда өкмөттө орун басар элем. Менин да колум бар. Марат Султанович Нацбанк деле, анын колу бар. Анан ошондо 28 миллион деген карыз бар эле. Ошол карызды кантип алып чыгам, кандай жол менен алып чыгам деген маселелер, чыгабыз деген маселелер болуп, анан ошону карап туруп, анан ушул киши билет эле дегендей болуп, анан мен баргам ошондо. Мен барып калдым, как раз Украинада оор акыбал болуп калды. Как раз Россиянын элчиси Виктор Степанович Черномырдин экөөбүз чогуу бир күнү Леонид Кучмага верительный грамотаны тапшырып иш баштадык да. Сиздер эми жөнөкөй эле элчи эмес, мамлекеттик саясатты жүргүзгөн, анан тажрыйбалуу элчи элеңиздер. Ошондой тажрыйбасы бар, көзү канык элчи мамлекет башчысына же өкмөт башчысына түздөн-түз кызматтык кат жаза алабы? Жазалат. Мен жазып эле жүрдүм, Минскиден деле жазып жүрдүм. Тиги Минскиге барганда тиги киши колхоз совхоздордун баарын кармап турду да. Мамлекеттик ишканалардын баарын кармап турду. Вот ошол боюнча мисалы үчүн мен записке жаздым. Бизде ошондо жана процесс башталып аткан. Жазып жибердим. Мына ушундай кармалып сакталып атып, ушул маселени бизде дагы убактылуу токтотуп, анан бир этаптар менен өтсөк кандай болот деген маселени жазгам. Бирок аны эми окуган деле киши жок болгон жок го. Менимче окуган деле киши болгон жок. Жазылат. Элчилердин эң негизги маселе эмеси иши ошол. Дагы эле иштей берсек болот эле. Ошол кезде Жумабек Ибраимович премьер-министр болуп калды. Ал Жумабек экөөбүз Сүкөлдө көп жыл чогуу иштештик да. Ал да заводдун директору, мен да заводдун директору, экөөбүз тең обкомдун мүчөсүбүз. Ошентип көп жыл иштеп жүрүп, бирибиз жакшы билебиз, жакшы тааныйбыз, ким эмнеге жөндөмдүү экенин жакшы билебиз. Анан чалып калды. Эжеке, ушундай мен премьер-министр болдум, келип жардам бербейсиң. Анан айттым, ай жеке, мен ушакта эле жүрө берейинчи. Бир топ бүт элек иштерим бар, анан бул иштерди да бүтүрүш керек. Анан негизгиси ошол кезде колуктум катуу ооруп атты эле да. Ушундай болуп атат, ошону таштап кете албайм го десем эле, болбой туруп алды. Келип кетчи деп эле. Даже датасын эсимде 17 декабрда келдим. Эмнеси болсо да барып кезип келейинчи. Бирок барып эле отказ берип кайра келем деп. Анан келдим, 17-синде келип эле, анан кирсем эле баягы Жумабек жок. Шыргыйдай болгон эле бир жигит турат астында. Бул эмне болуп кетти. Мен анын ооруп атканын уккан да эмесмин, билчү да эмесмин да. Аны өзү айтып калды. Ушундай кырдаал ушундай болуп калды, бул ишти да алыш керек болуп калды, анан ден соолук тамамындай болуп калды. Эми сен жардам бербесең, ким жардам берет? Мына указ даяр. Министр торговли промышленности - вице-премьер. Чыгарайынбы деди. Оозумдай баягы талкан сугунуп алгандай эле эчтеке сүйлөй албай эле башым ийкедим. Чыгарып келди. Сиздер демократия сабактары саясий публицистикалык программасынан эгемендүүлүктүн башатында турган мамлекеттик ишмерлер жөнүндөгү топтомдон Кыргыз Республикасынын толук ыйгарым укуктуу элчиси Эсенгул Касымович Өмүралиев менен болгон маектин биринчи бөлүгүн көрдүңүздөр. Уландысын кийинки чыгарылышта сунуш кылабыз. Саламатта болуңуздар.
Демократия сабактары саясий публицистикалык программасы, эгемендүүлүктүн башатында турган мамлекеттик ишмерлер жөнүндөгү көрсөтүүлөр топтомунан. Мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Эсенгул Касымович Өмүралиев менен болгон маектин 2 бөлүгүн сунуш кылат. Сыртта жүргөн элчи баягы мамлекеттеги терс окуяларга аябай катуу кабыл алат. Башкача кабыл алат да. Ушул сиз элчи болуп жүргөн учурда биздин мамлекетте болуп аткан иштер, президент үчүн, премьер-министр үчүн өтө катуу уялган учурларыңыз болдубу? Ошол процесстерди тияктан барып карап, тиякта кандай жүрүп атат, ошолорго салыштырып мен көп эле запискаларды жазып жүрдүм. Ана мындай кылсак деген запискаларды жазып жүрдүм. Ал эми жетип жүрдү, окуп жүрдү, окубай жүрдү. Биздин жетекчилердин көпчүлүгү мындай окуучу эмес. Ушундайлар да бар болчу, окугандар да бар болчу. Бирок бет алып алган өздөрүнүн позициясы жактап эле ошо боюнча кете берип жүрүштү да. Андай эмелер бар. Мен даже ошол кезде Украинада жүрүп бир китеп жазып дагы чыгарган памятный записки деп ошондо бир топ сунуштарды киргизгем да. Ушундай сунуштар бердим эле деп. Вот. Анан 3-чү жолу мына Казакстанга барып калдым. Ал мен как раз ошол көлдөн бошоп. Сиз канча губернатор болдуңуз? Канча убакыт болду? 2005-жылы революциядан кийин ал дагы как раз Украинада элчи болуп жүргөндө түн ичинде бир 12-лерде звонить этип калды Бакиев. Эсенгул Касымович, эл журтуңуз тынчыта атабыз, келип бир жардам бербейсизби деп. Болуптур, мындай кырдаалда барбай койсоң болбойт. Анан учуп келсем, Абдыкадыров указын кармап алып күтүп атыптыр. Түз эле аэропорттон үйгө да кирген жокмун. Түз эле Караколго жөнөдүк, барсак эл толтура. Мен губернатормун деген кишилер көп экен. Барып иш баштап, ошо 1,5 жыл иштедим. 1,5 жыл иштедим. 2005-жылы 17-апрелде келдим эле, 2006 ноябрда кайра кеттим. Бошоп. Ошол учурда Ысык көлдүн экономикасына абалы, социалдык абал жашыңызды тик тургузду. Эми абдан эле оор болчу. Абдан эле оор болчу. Барганда бирок Ысык көл областынын мүмкүнчүлүктөрү абдан чоң болчу. Өзүнүн региондун ички мүмкүнчүлүктөрү да чоң. Андан тышкары жанагы Кумтөр проектиси боюнча 4% деген өзүнүн фонду бар эле. Ал абдан чоң акча. Аны эгерде баягы бир эле багытта колдонуп, эртең кайрылбай жоголуп кетсин десе, анда, конечно, кете берет ал. Бирок аны бир фонд кылып алып, кайра ордуна кайрып иштетсе, ал көп убакытка иштей турган механизм да. Мына ошо мен барганда баарын чогултуп, бүт райондун жетекчилерин, айыл өкмөттүн жетекчилерин баарын чогултуп алып, бир чогулуш өткөздүм да айттым: туугандар, мындай республикада акыбал кыйын, бюджетибиз абдан тартыш, тыштан карыз алып өнүгүүгө жумшап атабыз. Бирок анын баарын кайра кайрыш керек. Биздин өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүктөрүбүз чоң. Биринчиден. Экинчиден, мына Ысык көл фондусу деген чоң фондубуз турат. Мына ушул мүмкүнчүлүктү туура колдонушубуз керек. Ар бириңер өзүңөрдүн жердеги мүмкүнчүлүктөрүңөрдү колдонушуңар керек. Ошон үчүн мындай кылалы. Ар бир айыл өкмөт боюнча өнүгүү пландарыңарды жазгыла, 5 жылдык жазгыла. Мен ар бир айыл өкмөткө барам. Ошондо карап көрөлү. Мына эмне кыласыңар? ФАП саласыңарбы, мончо саласыңарбы, жол саласыңарбы, дагы кандай иштериңер бар? Жаңы эле баштап, мына эми иштейбиз деп келаткандан кетип калдым. Кайга кеттиңиз Ысык көлдөн? Бош болуп кеттим. Ал да бир кызык иш болуп калды. Аврорадагы пансионаттан бир алдында
тегерегинде бос жерлер эми Аврора чоң резиденцияда. Аны эми мамлекеттик резиденция болуп калган статусу. Анан бир күнү тиги Максим Бакиев келип калды. Атам жиберди эле. Мен аларды кичинекейинен билем. Себеби Курманбек Көкжаңгакта директор болуп турганда мен Кажысайда директор кээде келип көлгө салып, үй бүлөсү менен көлгө түшүп калчу да. Ошондо келедей балдардан бери билем да. Атам жиберди эле ушундай дейт. Анан ал биринчиден бул биздин жер эмес, бул государственный резиденция дейт. Муну атаң чечет. Негизи вообще мен уже чечким келген жок да, ошон үчүн негизи бул жергиликтүү маселе, жер маселеси. Биз айыл өкмөт чечиш керек, район, область чечиш керек да. Анан мен айтып койдум бул ошояктын. Анан экинчиден бул деген государственный резиденция. Мындай резиденцияны биз күндө салып, кудай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мына Кыргызстан буюрса эгемендүү мамлекет болуп бутуна турат. Тургандан кийин бизге коноктор келет. Ар кайсы форумдар өтөт. Ошонун баарын өткөзө турган бир жер болуш керек. Анан муну азыр талкылап салсак, андай жерди кайдан анан? Ушу базарга анан ошондой чогулуштар чогулганыбыз болбой калат. Шаарды туура келбей калат. Деп анан кетирүүгө мындан кийин бир жолу звонить этет. Келип кетесиң, бир сүйлөшсөз бар эле деп. Анан келсем, анан ошону айтат, ушу балдардын шагын сындырып коюпсуң кичине. Ушуну чечип эле берип койсоң эми бул сенин эле маселең эмеспи деп. Анан айттым, бул маселени чечсем, анда эртең мына жаңы эле биздин балдарды тынчыттык. Алардын баары чыгып алып, көлдүн жээгиндеги жерлерди басып алса эмне дейм? Анан эртең элдин астында кантип бетим эметип барам, тултуйтуп алып. Ушинтип берип койдум деп. Жок, мен буга болбойм. Мындай ишти мен колдобойм. Десем, эмне анча эле мындай кызылат болуп атасыңар десем, бийликтин кармап туруш үчүн каражат керек экен дегендей сөз болуп калды да. Мен айттым, каражат да керек, бирок элди алыш керек эң алды, бийликти сактап калыш үчүн. Мен мындай ишке бара албайм дедим. Андай ишти иштечү киши таап алалы таарынба деди. Болуптур деп арызын жазып кетип калды. Мен жеткиче указ чыгып, Исаевди уже дайындап коюптур. Болуптур деп кете берди. Бир күнү президент чакырып атат деди. Анан президентпи же премьерби десем, анан премьер деди. Атамбаев премьер эле. Анан айтып калды, аба өкмөттүн өкүлү болуп отуруп бербейсизби? 120 депутаттар менен. Жакшы, мындай пикир табыша албай атабыз. 2010 жылдан кийин кыргыз-казак мамилесинде ар кандай кырдаалдар түзүлдү. Биз казак туугандарга таарындык, ушул кыйын учурда бизди колдоп койбойт деп, алар өз алдынча мамлекет катары чек арасын бекемдеп, аларды өздөрүнүн бир тоскоолдуктар болду окшойт. Ошол учурда ошол мамилени мындай бириктириш үчүн ошол Назарбаев баштаган ошол баардык жогорку эшелонун билген киши катары сизди жөнөтүштү окшойт. Сизден кандай жардам сурашты азыркы өкмөт? Эми жардам деле эмес, эми баягы кетип атканда эмне кылабыз, кандай эмнеден баштайбыз дегенде ошондо сөз болду. Эми сиз айткандай эле 10 жылда кичине катуу сөздөр айтылып кетти эки тараптан тең. Чек аранын жабылышына дейре барып калды. Эми ушул маселелерди кайра бир ордуна келтирип, чек араны ачып, мурдагы соода саттыкты ордуна келтирели. Ушул маселе боюнча бир иштеп бериңиз деген сөз болду. Мен өзүм деле ошондой баамдап, ошондой кылабыз деп ойлоп келгем. Ошондой сөз болду. Анан мен жана айткандай бардым. Баргандан кийин жанагы мурда кызматташып жүргөн адамдардын баары менен жолуктум. Адегенде. Верительный грамотаны тапшырганга дейре бир убакыт бар да. Ошонун ичинде ошол кишилердин баарына бирден кирип чыгып, мына мен келдим. Ушундай маселелер бар. Ушул боюнча жардам бересиңерби деп алар менен сүйлөшүп, анан тиги кишиге
верительный грамотаны тапшырып атканда эми ал жерде официальный эле бир аз убакыт болот да. Тапшырып атканда айттым, Руслан Абишевич, эми кыргыз казакка бирдей атасыз. Мен ушу сизге элчи болуп келип атып, сизди колдойт, сиздин өкмөтүңүз колдойт. Бир топ маселелерди чечишибиз керек, ошого жардамыңыз тиет деп келдим десем. Тиет, колдойм деп алып койду. Анан, видимо, ошол сигнал берген окшойт ал киши. Анан өкмөт эмесин аппаратынын башчысы болуп жүргөн анда жана Масимов. Анан ошол бир күн айтып калды. Вот он спрашивает, у кого у вас власть? Деп. Спикер Келдибеков ошол убакта барган экен, анан барып, ал Акматбек өзү мындай тың жигит да. Өзү мындай тирүү жигит го. Бакылдап, бизде парламентский республика, бийлик парламентте дегендей сөз болгон окшойт. Бардык бийлик эле бизде дегендей. Андан кийин Өмүрбек Токтогулович барып бир Бабанов. Ал Карим Масимов менен да бир мамилеси мындай. Ал бийлик менде, акчанын баары менде, мен эмне айтсам ошо болот дегендей сөз болгон окшойт. Мен айттым, вообще-то туура айтышыптыр. Бизде азыр ушундай парламенттик демократияга бет алдык. Бирок бизде парламент азыр 5 баштуу болуп калды. Коалиция любой момент өзгөрүп кетиши мүмкүн. Саясий кырдаалга байланыштуу любой убакта өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошол убакта спикер дагы өкмөттүн башчысы да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Туруктуу бийлик ушул этапта бир эле кишиде, эл менен шайланган президентте. Десем, ал эмне анан ал киши эмне бийлигин колдонбойт? Мен айттым, эми жаңы эле демократияга барабыз деп атсак, жаңы президентско парламентский деген системаны түзсөк, анан аны түзгөн күндөн баштап эле муунта баштаса, анын эмне экенин билбей калабыз да. Анан бул киши ойлоп атат окшойт, ушул схеманын көрөйүн, мындан эмне чыгат экен деген мааниде мындай тизгинди бош коюп иштеп атат окшойт. Бирок эгерде ашып мындай бир туура эмес кетип баратса, кийлик иши любой убакта токтотуп коюуга мүмкүнчүлүгү бар. Кимисин болбосун. Десем, мындай эметип калды, анда ошо кишини алып келип, анда президентке ошентип далажыт этели, анан анда ошо киши менен иштейт турбайбызбы деп калды да. Тиги аппарат президент. Ушундай. Анан ал кишиге далажыт этишсе керек, анан сигнал келди, визит менен келип кетсин деген. Уже эми түшүндүк бийлик. Анан президент барганда айттым, жолдо баратып, аэропорттон тосуп, ушундай эми анан сизден суроо болуп калышы мүмкүн. Ошо бийликтин кимде экенин бир мындай түшүндүрүп берип коюшуңуз керек деп. Анан түшүндүрүп берди окшойт. Андан кийин жана практика Акматбек Келдибек жумуштан кетип калды тез эле. Бир аз өтпөй. Өмүрбек Токтогулович кетип калды. Ошентип анан тиги киши да түшүндү окшойт. Бийлик биякта жаткан турбайбы. Анан ошентип сүйлөшүп, мен иштеп турганда 6-8 жолу жолугушту. 6 жолу Астанадан, 2 жолу бияктан жолугушту. Бардык маселелердин баары талкууланды, алынды дегендей. Кайра өз жолуна түштү да. Мына ушул республикада ошо 25 жылдын ичинде 4 президент болсо, 4 менен тең иштештиңиз. Бул жогорку кызматтагы адам өзү кандай болуш керек экен, кандай алып жүрүш керек экен өзүн? Эми жогорку кызматтагы адамдардын бир идеальный критерийин коюп алсаң, ага төртөөнүн бирөө дагы мындай туура келбей калат да. Бирок ошол эле убакта кырдаалга жараша
ошол заманга жараша, ошол убакытка жараша ошондой кишилер болуш керек экен. Бирок биринчиден мен мындай ойлойм да, биринчиден Кыргызстандын экономикасын 5 колундай билген киши болуш керек. Ал үчүн Кыргызстандын баарын кыдырып өткөн, кайсы жерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кайсы жерде кандай ресурстар бар, кандай эл бар, ал элдин мүмкүнчүлүгү кандай дегенди мындай жакшы билген киши болуш керек да. Ошого карата анан Кыргызстандын өнүгүү программасын түзүп анан жолго салса болот. Экинчиден, бул баягы орусча государственник деп коебуз, кыргызча мекенчил киши болуш керек да. Ушу мага жок болсо дагы элге болсун, өлкөмө болсун деген киши болуш керек. Вот. Андай киши болсо анан баардыгы таза ак иштейт да. Вот экинчиси ошондой болуш керек. Үчүнчүсү бул Кыргызстандын ички тышкы мүмкүнчүлүктөрүн мындай жакшы билген киши болуш керек. Өзгөчө тышкы маселелерде ким менен кандай алака түзүп, ошондон эмне алышты, эмне беришти жакшы жолго кое билген. Вот, ошол. Анан эң негизгиси мындай да, муну көпчүлүгү билет, көп кишилер билет ушуну. Эски кадрларда. Бирок ушунун баарын кантип жасаш керек, кантип алыш керек дегенде, ошондой чечкиндүү, ошондой деңгээлде, ошол деңгээлде бир чечкиндүү иш алып бара турган киши болуш керек да. И ошол ишке жоопкерчиликти башоту менен жооп берген киши болуш керек эл алдында. Мына ошол чечкиндүүлүк жагынан келгенде аксап калып атат. Жоопкерчилик жагынан аксап калып атат. Анан бешинчиси бул бийлик системасын башынан аягына дейре толук кандуу иштебей атканы да. Толук кандуу иштебей атканы. Значит, бул жана парламенттик башкаруу, тияк башкарууга шылтап атышпайбы? Баары бир мына дүйнөдөгү бүт мамлекеттердин баарында эле парламенттик республикалар деле бар, аралаш республикалар деле бар, президенттик республикаларда бар. Бирок баарында бийлик башынан ылдый карай түзүлгөн. Вертикально. Да, түзүлгөн. Баардыгында тең. И баардыгында тең ошол бийлик эл астында жооп берет. Мына бизде ушул жок болуп атат да. Биз ар бир киши эле ушундай ойлоп болуш керек, жакшы иштеп, мындай бакубат жашап, үй бүлөңө, мындай материалдык байлык топтоп дагы, өзүңдүн карлыгыңды камсыз кылып дагы жашоо керек. Жашоо ушундай болот депчи. Сиз өзүңүздүн кайсыл байлыгыңыз менен мактана аласыз? Эмне жыйнадыңыз? Менин мына 67-68 кетип калганда топтогон байлыгым эмне? Топтогон байлыгым, значит, биринчи эл астында мына мынча жыл иштеп жүрүп жүзүм жарык. Каерге барсам жүзүм жарык, ачык барам. Себеби мен ошол элдин алдында ак иштедим. Экинчи чоң байлыгым менин бул Кыргызстандын экономикасына өзүмдүн колумун келишинче, өзүмдүн деңгээлимдин жетишинче, менин бийлигимдин, то есть мен иштеген кызматтардын мүмкүнчүлүгүнө жараша өз салымымды коштум. Мына 25 жылда эмне кылдыңыз деген суроо чыгышы мүмкүн да, мына губернатор болуп Ысык-Көлдө мен 1,5 жыл иштедим. 2 жылга жетпей. Мына ошол убакта жана Караколдогу лыжный базаны ачып кеттим. Мына ошол лыжный базанын тегерегинде азыр 30 000 жумуш орду бар экен. Майда чүйдө жанагы конок үйлөр, ага андан тышкаркы ар кандай сервистер менен бир 30 000ге жакын жумуш орду пайда болуптур. Мына бул Бишкекте Ленин заводунун маңдайында Тяж электромаш деген заводубуз бар эле, токтоп калган. Ошону бир жолу мен өкмөттөн да Исламский банктагы управляющий, как өкмөттүн орун басары катары. Анан Жидага бир жолу барып калып, ошондой сөздөн сөз, анан ошол проектти өткөзүп кеттик.
трансформаторный производство деп мына боореке азыркы коюлуп аткан көчөдөгү Т0410 деген трансформаторларды мына ошол жаз электромаш азыр чыгарып атат. Мына ошол жерде өндүрүш калды. Эми бул өмүр бою керек өндүрүш бул. Трансформатор деген эме улам чыгат, улам кайра коет, жаңысы бөлөк мамлекеттерге чыгарса болот, тегеректеги мамлекеттерге. Мына Казакстан алып жүрөт ал трансформаторду, мен билгенден. Тажикстан алып жүрөт. Мына ошол производствону дагы мен убагында ачкам. Ошого окшогон иштер менен сыймыктансам болот. Анан дагы бир сыймыктанып жүрсөм, мына менин уулдарым, кыздарым, 5 баланын атасымын, 9 неберем бар дегендей. Мына ошонун баары чоңойтуп өстүрдүк Колуктум экөөбүз чогуу өткөнбүз институтта курсташтарбыз. Ошол балдарды мына 3 жигит, 3 тең азыр өзүнүн үй бүлөсү бар, өзүнүн алакасын өзү сүрүп Кыргызстанга болгон жардамын берип атышат. 2 кыз бар, алар дагы иштеп өздөрүнүн эмгеги менен өздөрүн да багып, значит, элге, мамлекетке да жардам берип атат. Мына 5 тең бутуна турганча биз мына жардам бердик, үйлөнттүк, жайлантык, турмуштун чоң жолуна чыгардык дегенден кийин андан кийин айттык, эми мындан аркы турмуш өзүңөрдүн колуңарда. Мындан аркы турмуш өзүңөрдүн колуңарда. Өзүңөр аракет кылып, өз турмушуңарды куруп, бала бакыраңарды багып кетишиңер керек. Ошолордун астында жоопкерчиликтүү силерсиңер эми. Биз болгон кызматыбызды силер үчүн аткардык. Эми өзүбүз үчүн жашайбыз. Деп тамашалап койгон. Колу дайыма берүүчү кол. Да. Анан баягы кызматтан кетип, орто жерде пауза болуп калганда, ар түрдүү кыйынчылыктар, көбүрөөк бир каражат сарптара турган кырдаал болуп калганда, балдарды түртө албай каласың. Баягы атага ошол кыйыныраак да. Атага деле, энеге деле кыйыныраак. Ошол ойлойт, ушул канчага жүзгө чыксам деле ушуларды түртүп турсам деп. Анан биз деле башыбызда бар да, ата-энебизде ошол жакта баардык нерсеге көзүбүз жетип турса деле, чакан жашоо экенин билсек деле ошол жактан үмүт өтүп турчубуз да. Ошол жактан эле бир кичинекей эле бир дан түшүп калса, ошол андан ары түртүп кетчү деп. Анан азыр мен көп кишилер менен сүйлөшөм, анан көпчүлүк айтышат, ошол акыбалга жете албай калдым деп, ушу балдарды түртүп, жумушта эле жүрө бериптирмин. Күнүнкүсүн күнү кийинтип, ичинтип, ушинтип эле жүрө бериптирмин. Коюп койгон бир кичинекей запас да жок болбоптур. Жийип койгон эч нерсе да болбоптур. Анан эми ар бириң балдар аралашканда кээ бир айтат экен, эмне кылып жүрдүк анда депчи. Элдин ата-энеси момундай иш кылыптыр. Элдин ата-энеси минжиптир. Анан эми ошол нерсе менин колуман келбей калды, мен бир байкушмун деп айта албайсың дейт. Колуман келип эле турган ошонун учурунда маани бербептирмин деп да айта албайсың дейт. Жок, мен уурдаганды билбейм, аш оокат жийне алган эмесмин деп да айта албайсың. Ушундай бир учурга туш келем деп. Жана сизден ушул сураганым, ушул балдарды түптөөдө бир балдардын алдында ыңгайсыз абалда калган жоксузбу? Ыңгайсыз абакта эми бул биринчи мен бул материалдык жагын айтайын. Мен мына заводдо иштеп жүрдүм дебедимби? Ошол директор болуп Караколдогу электротехнический завод иштеп жүрдүм. Андан НКЖ генеральный директор болуп жүрдүм. Ал кезде союздук ишканалардагы директорлор абдан чоң маян алар элек. Мен эми мына азыр айтып койсом болот. Ар кайсы премиялар менен айына 1000 рубльдан маян алчумун мен. 1000 рубль деген анда Кыргызстанды башкарган киши 750 рубль маян алчу. Мына ошондой маян алчубуз. То есть балдарды кичинекейинен мындай өстүрүп, чоңойтуп, окутуп, эметкенге бир кандайдыр бир кичине мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Андан кийин мен мамлекеттик кызматта деле мындай ошол кездеги маяналарда элге алган маянага караганда жогору эле алып жүрдүк. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктөр болду. Бирок азыр мына балдар уза чоңоюп, ар өз ишин кылып, өзүнүн үй бүлөсүн куруп, эметип, оокат кыла баштаганда кээде айтып калышат, эми сиз мына Кыргызстанды канча жыл
өнөр жайын башкарып жүрүп эмне таптыңыз дейт. Мен силерди таптым деп коем. Экинчи айтат, биринчи, экинчи этап приватизациянын башында туруп эмне алдыңыз? Айттым, ушул кемчилигим бар, эчтеке албай калыптырмын. Убагында ушуну алалы, мынтип алалы деген силер жазсыңар. Колуктум ушундай киши экен, ошол киши, ошон үчүн мен баягы кызматты иштеп жүрдүм окшойт. Ал мындай, муну албайсың, тигинтип албайсың деген оозунан сөз чыккан жок да. Жок дегенде бир магазин алып койбой баштайт. Башка келбей берем, кечирип койгула деп коемуз. Чынында ал күнөөм бар балдардын астында. Соңку суроо, ысыңдасыңыз, ушул четте көп жүрдүңүз. Силердин муун бир башкача муун. Силер баягы тоонун баркын билдиңер, суунун баркын билдиңер, элдин баркын билдиңер. Алыста жүргөндө ата журт кандай көрүнөт экен? Кандай кабыл алып жүрдүңүз ушуну? Ата журт деген бул ар бир адамдын ичиндеги сезим да, дүйнө. Буну только ошол тышка чыкканда, алыска чыкканда, бөлөк жерде жүргөндө билесиң да. Ата журтуңдун ордун, зоболосун, касиетин ошондо байкайсың. Мына бул биринчи көчмөндөр оюнун өткөзгөндө казак туугандар сурап калды. Жакшы өткөздүңөр. Эми биз ошондо сөз болуп калбады, эмкисин Казакстанда өткөзөбүз дегендер. Эми биз кантип өткөрөр экенбиз, азыртадан даярдык көрүш керек экен дегендей. Мен менен иштешип жүргөн мурдагы орун басарлар өкмөттүн, алар дагы уже возрастка келип пенсияга чыгып, общественный деятель болуп, алар менен кичине мамиле түзүп, эски сөздөрдү сүйлөшүп ошентип жүрдүм да. Анын ичинен тиги кишиге абдан жакын кишилер да, алар менен аралашып жүргөн убагында кишилер бар болчу. Ошолор айтып калып, өздөрү айтып калар эле да, силер жакшы көрөнгөнү жакшы сактап калыпсыңар. Салт сана, мындай үрп адат деген маселелерди жакшы сактап калыпсыңар. Биз бууреки кең жер, кең дала болуп жүрүп, поезддин артынан көчүп жүрүп, көчмөндүн накура көчмөндүктүн эрежелерин унутуп, бул цивилизованный көчмөн болуп калыппыз деп ошентип айтып калышар эле. Мен да айтып калчумун, ошондой мен да байкап жүрөм. Ошондой болуп калыпсыңар деп. Анан бул экинчи жолу көчмөндөр оюнун өткөндө кээ бирлери звонить этип куттуктап анан айтып атпайбы, мыкты болду. Абдан дүйнөнү дүңгүрөткөн оюн кылдыңар. Биз балким мындай деңгээлде өткөзө алмакпыз дегендей мындай эмесин түшүндүм да мен. Негизи чынында эле абдан жогорку деңгээлде өтпөдү, укмуш өттү. Муну дагы менин тиги Астанадагы коллегалар, элчилер көрүп алып айтып атпайбы. Ушундай деңгээлде өттү, биз абдан таң калдык. Оказывается, силерде көчмөндөрдүн духу бар экен деп. Мен айттым, көчмөндөрдүн духу эмес, бүгүнкү кыргыздардын да духу бар. Биз дагы өнүгүп өсүп жогорку деңгээлге жете турган мүмкүнчүлүгүбүз, кудуретибиз бар элбиз. Анагы азиатский тигрлер 20 жыл, 25 жыл өткөн жолду эгерде биз туура багыт менен туура өнүксөк, Кудай буйруса бир 5-10 жылда жетебиз деп койдум. Андай мүмкүнчүлүк бар чынында. Сиздер демократия сабактары саясий публицистикалык программасындагы эгемендүүлүктүн башатында турган мамлекеттик ишмерлер жөнүндөгү көрсөтүүлөр топтомунан мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Эсенгул Касымович Өмүралиев менен болгон маектин жыйынтыктоочу бөлүгүн көрдүңүздөр. Саламатта болуңуздар.